Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналы кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Видеону көргөн соң жакшы лайк басып, сөзсүз пикир калтырып коюңуздар. Кеттик анда. Азыркы учурда Кыргызстандын атын чет өлкөлүк уюмдарда чыгарып келген мушкерлерибиз аз эмес. Алардын бири ушул күндөрү Хайп Реалити 2 аталышындагы шоуда катышып, мушташып жаткан спортчубуз Абдурахман Абдурахманов экени талашсыз. Бул реалити шоуга барары менен мелдешти жеңип алууга башкы талапкер экени айтылган. Белгилүү казакстандык мушкер Кубат Хамитовдун командасында мушташып жаткан Абдурахман жакында эле бул шоудагы экинчи атаандашын жеңип, жарым финалга чыкты. Беттештен кийин Кубаттын командасына атаандаш тарапты баштап келе жаткан Мариф Пираев Абдурахмандын Пеле Садоян аттуу анын командасындагы профессионал боксчуну жеңгенин айтып, кыргыз мушкери алыска бара турганын белгиледи. Ассаламу алейкум, всех приветствую. Брат Абдурахман, если честно, меня очень удивил. Приятно удивил, очень хорошая школа, очень сильный, крепкий. Я думаю, если будет пахать, далеко очень пойдет. Самое главное не расслабляться и без травм тебе все Бул мелдеште биз Абдурахманга ийгилик каалайбыз. Жарым финалга чыккан 4 мушкер 10 миллион рубль же 100 000 доллардай акчаны жеңип алуу үчүн тер төгүп жаткан маалы. Спортчубузга оомат болсун. Самат Абдурахманов менен Мартин Джуаряндын ортосундагы реванштык беттеш болбойт. Мартин Hardcore Fighting Championship уюмунун жеңил салмагынын чемпиону деген наамынан бошотулду. Бул тууралуу маалыматты аталган уюм өз социалдык баракчасына жазды. Мартин менен лиганын ортосундагы келишимдин мөөнөтү аягына чыкканы бул кырдаалга себеп болду. Ушул себептен Джуарян башка промоушендерден сунуштарды кабыл алууга толук укугу бар эле. Hardcore тарабынан Мартинге 21 октябрда Самат Абдурахманов менен реваншта мушташууга сунуш түшкөн. Бирок Мартин тарап RCC хардта мушташуу чечимин чыгарышты. Азыр иштеп жаткан регламентке ылайык Hardcore FC лигасы спортчуну чемпиондук наамынан ажыратып, башка мушкерлер ортосунда булкур үчүн беттешти уюштуруп берүүгө аргасыз. Биз Мартиндин тандоосун сыйлайбыз жана анын жылаңач мушту менен мушташуу индустриясына кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирип, кийинки кадамдарына ийгиликтерди каалайбыз. Бош калган кур Самат Абдурахманов менен дагы бир башка мушкер ортосунда өтөт. Бул тууралуу чечимди биз жакын арада чыгарабыз. Комментарийлерде өз варианттарыңыздарды сунуштаңыздар деп жазылат лига тараткан маалыматта. Мартиндин башка жолду тандап кетишине эмне себеп деп ойлойсуздар? Саматтан корктубу? Же RCC көбүрөөк акча сунуштадыбы? Бул эки варианттын кайсынысы болушу ыктымал. Менимче кептин бардыгы гонорарда болушу мүмкүн. Анткени буга чейин да хардкордун айрым мушкерлери гонорар боюнча уюм менен сүйлөшө албай кыйналган учурлары кездешкен. Эмнеси болсо да Саматка ийгилик каалап, хардкордун дагы бир курун жеңип алат деп ишенели. Биздин мушкерге кайсы атаандашты сунуштайт элеңиздер? Аны да жаза кетиңиздер. Каналга жазылып, видеого жактыны басып, сөзсүз комментарий көтөлү достор.